Карап карап кайрадан сени самап, күттүм 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 күттүм, жан берген жалгыздыктан жадап бүттүм 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 бүттүм. Карап кайрадан сени самап деп жүрөк козгогон ырларды жаңырт аткарып келе жатып эле жок болуп кеткен Токтобуз Черикчиева айым бүгүн биздин конокто. Бул айымдын сахнадан көрүнбөй кеткенинин негизги себеби эмнеде? Эл суктана караган тизесине жеткен чачын эмне үчүн кыскартты? Эмне үчүн 13 жашка чыкканга чейин колу бутунда кишен тагылып жүргөндүгү жана алдыга койгон максаттары баарыбызга кызык. Жогоруда суроолорго жооп алгыңыз келсе, бизден алыстабаңыз. Табигат бул адамга кичинесинен эле талантты берген экен. Ошол кезден эле чыгармачылыкка аралашып жүргөн айым балалыгын төмөндөгүчө эскерди. Алгач балалыгым менин Нарын областына караштуу Актала районунун Баетов деген айылында өттү. Бурда Дөрбөлжүн эле аты, азыр Баетов болуп калган. Ошол жерде 8-классты бүткүчө 15 жашыма чейин ошол жерде төрөлүп өсүп, ошол жерде чоңойдум. Андан кийин 15 жаш. Андан кийин 15 жашыман кийин бияка келдим, шаарга. 2 жылдык студияда окудум. Самара эжекен классында комуз бөлүмүн окуп бүтүрдүм. Андан кийин эле Эстебес Турсуналиев атабыз жетектеген эл шаарлардын тугунда иштеп калдым 86-жылдан баштап. Азыркы бир 3-4 жыл мурунку убакка чейин. Мен негизи 3-4 жашымда апам менен атам ажырашып кеткен экен. Мен жалгыз апамдын колунда өстүм. Балалыгым абдан жакшы өттү. Эч нерседен кем болгон жокмун. Кийим жагынан болобу, тамак жагынан болобу. Анан негизи апам менен атамдын экөө биринчи үйлөнгөн эмелер да. Кандай сөз менен айтса болот эми. Экөө ишылып кыз жигит болуп үйлөнгөндөгү эң биринчи пара да, мындай айткандачы. Ошол убакта. Ошол убакта андан кийин анан 4 балалуу болушуп, такыр баласы токтобой коюп, экөө ажырашып кетет биринчи жолу. Атам башка аял алган экен. Башкага үйлөнөт. Андан 3 балалуу болот экен. Атам азыр 2 эжем бар. Атабыз бир, энебиз бөлөк. 2 эжекем бар. Алар менен катышам. Бир байкем болгон, ал кызы болуп өтүп кетти. Андан кийин кайра мен апамды башка күйөөгө алып беребиз деп туруп, анан кайра атам алып берет, менин атам эле. Алып бергенден кийин анан мен төрөлүп атам. Анан балдар токтобой жүргөн үчүн атымды токтобой коюшуп, ырымдап биринчи мүчөлү 12 жашка чейин дейинчи. 12 толуп 13кө караганда анан мен ага чейин колумда кишен деп коет, ырымдап билерик, анан бутумда билерик бар эле да. Жез сыяктуу бир немеден ырымдап салып койгон экен. Анткени себеби таятам чоң молдо болгон экен. Ошол киши ырымдап салган экен. Салмактуу ырлары менен күйөрман чогулткан айымдын ырлары жылдар зымырап өтсө да укулуктуулугун жоготпой келет. Ырлары дегеним алгач Токтобүй айым комузда гана ойноп келгендиги баарыбызга белгилүү болсо керек. Бирок кандай болуп ырчылыкка өтүп калгандыгын төмөндөгүчө билдирди. Жаратылыштан берилгенде эле болсо керек. Бирок ушул мен негизи ушу үнүмдү баягы элге чыгарган Раматылык Асанкан Жумакматов агай болду. Мен көп эле жерде дайыма айтып жүрөм. 90-жылы Германияга барып калдык. Чакан группа менен. Официальный визит менен барганбыз. Ошол кезде баягы коллективге азынан саз кишилер алыш керек экен да. Мен инструментти ойнойм, оркестр менен ойнойм, оз комузда ойночумун. Анан кыңылдап антип ырдап жүргөндү байкап калса керек да. Дарика эже айтса керек жалгасын. Токтой ырдап көрчү, ырда, давай, пой деп эле калды анан. Ошондо эсимде, ошо Кызыл гүлдү ырдасам керек эле. Ошону ырдап барып келгем биринчи жолу. 92-жылдардан баштап жана Бакай Тыршиевдин Жолугу деген ырын, анан Абидин Темировдун Кайыр куш деген ырын биринчи сахнага дебюттеп Дворец спортого чоң мыскыл тамаша деген концертке биринчи жолу ырдап чыктым. Ошондон кийин анан ырдап кете бердим.
Өзүмчө чыкканда мени биринчи жолу Раматылык Жылдыз Токтосунова деген эже бар эле. Телевидениянын чоң режиссеру болчу. Ошол киши аябай менин талантыма казым эткен эжекелердин бири эле да. Биринчи эсимде Дубовый парк бар го. Азыр Ала Тоо кинотеатрынын жанында. Ал кезде ПТС деген чоң автобустар келчү. Азыр деле бар анча-мынча. Ошол менен тарттык. Албетте, ал кезде баягы артист кийимди көп кийчү эмеспиз. Съемка болот дейди эле, магазиндерди тытып, ал кезде кийимдер да жок. Мынчалык заман эмес эле. Эсимде ошол 90-жылдары болуш керек, 90-жылдары. 90, 91, 92-жылдары болуш керек эле. Ал кезде бирок мен тиги чет өлкөлөргө көп эле каттап калгам. Мен ошондо уже 6-7 мамлекетке барып койгон элем да. Албетте аяктан ала келген кийимдерди кийип алып анан биринчи жолу эсимде ошо съемка кечке тартылганбыз. Анда студенттер, элдер карайт. Өзүнчө бир бактылуу сезим болгон да. Сен королевасың, сени тартып атса элестет. Анда бир эле оператор эмес, 3-4 оператор менен тартышчу. Ошол күнүм эсимде, эң алгачкы жаш кезимдеги. Жок, бир дагы менин жашоомо тиешеси жок. Эми бирок ар бирирди мына карап отурсаң деле тиешеси болуп кетет, сага деле балким болуп кетет. Турмуштан алынган ырлар да бар. Кинону көрсөң деле турмуштан алынып атпайбы, ошол сыяктуу эле болуш керек. Мен мындай да, ырды тандаганда эмес, мен өзүм жүрөгүмө жатып алат, кирип, өзүм менен ошол дүйнөнүн ичине аралашып кетип, анан ошондон кийин ырдайм. Өзүм кошо жүрүп, ошонун ичинде жүргөндөй ырдайм да. Ага чейин ырдабайм мен оңой менен. Албетте көп ырларды сунуш кылышат авторлор келип. Мен бетине эле айтам. Мага жакты же жакпады деп эле. Жүрөгүңүзгө жаккан ырлардан ырдайт экенсиз. Жүрөгүмө жакканда эле ырдайм да. Үрч айымдын сахнадан көрүнбөй кеткени ар бир угарман үчүн табышмак болсо керек. Дал ушул маекте Токтообүй айым көрөрмандарына табышмактын жандырмагын чечип берди. Көрүнбөй алгандардын ар кандай себептери бар. Эми баягы официалдуу түрдөгү концерттерге эле катышып калып атам. Анткени себеби биз баягы мамлекеттик иштегенден кийин көбүнчөсү бош боло албайсың да. Көп концерттерге катышып, анткени убактың болбой калат. Анан чынын айтсам, өзүм кичине жалкоорукмун деп койсом болот. Жалпоо болсо жалкоо жагым бар. Аны ойномо алам. Анан баягы айтпадымбы, апам 2 жыл мурун өтүп кеткен. Кыргыздын салтына жарашабы же өзүм эле ушу азап күтүп аттым. Сахнага чыкпай. Күлгөндүн баары дос эмес дегендей, Үрч айымга шоу бизнесте тааныш билиш болуп жүргөн эле адамдар ага бутун тоскондугун баса белгиледи. Кек сактабайм. Касташса балким мени кастап жүргөндөр балким бар чыгар, бирок менде андай касиетим жок. Чыгармачылыкта бут тосуулар деген эч кандай болгон эмес. Болгон да, албетте болот. Шоу бизнес дегенде сөзсүз түрдө болот. Көрүнүп да болот, көрсөтпөй да болот. Артыңдан кылышат. Эми билинип эле калып аткан учурлар болот. Эмне дейсиң, унча калбай каласың. Мен ушундай адаммын негизи, мындай баягы сөз териштиргенди абдан жаман көрөм. Өзүмдүн характерим ушундай, мындай эркек кыялы сыяктуу мен өзүм бар. Териштирип, ушак айтып, эң жек көргөн касиетим ушул да. Болду. Өтүп кеткен нерсеге да кайрылбайм мен кайра. Малайзияга кетердин алдында болгон. Ошо лифттен 1-2 кыз күтүп туруп, бетимдеримди тыкалаган. Лифттен күтүшпү? Жок, лифт эмес, үйдөн чыксам эле подъездде турган экен. Анан мен түшсөм, лифтке кошо түштү. Ушул. Бетим бар эмес, кичине бетим, моюндарым тыкты. Мен дагы күчүм жакшы эле го, мындай кол салдырган жокмун анча. Аңгычакты жетип калдык. Лифт ачылып кетти. Чачыңыздын кырканысынын себеби ошодон болсо керек. Анча-мынчасы бар, бирок түшүп калган, кийин эле кырктым. Азыр ийнимден ылдый түшүп калды, кичине. Мурун айыбызым болсо керек, э? Узун эле болчу мурда. Тиземден ылдый эле. Бети ачылган, бирок өзүбүзчө эле сүйлөшүп койдук. Бети ачылып, өз жазасын алган. Билинген да,
19 жашында турмуш жолуна аттанган айым биринчи жолдошу менен өмүрүнүн 3 жылын чогуу өткөргөн. Бирок экөө ажырашкандан аз өтпөй жолдошу бул дүйнө менен кош айтышкан. Жеке жашоосун көпчүлүккө жарыялабаган айым азыркы учурдагы үй бүлөлүк акыбалы тууралуу төмөндөгүлөргө токтолду. Үй бүлөм Кудайга шүгүр, 2 балам бар. Уулум юридикалык академияда окуйт. 3-курстун бүттү. Колледжин быйыл бүтүп, анан эми кайра чоңуна баргандат. Академиянын өзүнө 3-курска буйрса отурат го. А кызым 10 жашта, 10го кетти, Медина. Ал келечек деген жеке мектепте окуйт. 3-классты бүттү ал да. Небере жетиниз кийин деп качан турасыз? Кудай буйрса эми жетербиз. Али эрте го дейм. Бир подружкам аркылуу таанышкам. Ошол. Эмне менен алектенет? Азыр мамлекеттик бир жумушта кызмат кылат. Үй бүлө. Үй бүлөлөр. Аркы берки бош жүрүп бошобойм. Тойлорго барабыз, катышыбыз көп. Тууган тушкандардын. Ошо Кудай тойлордон айырбасын деш керек экен. Ырдап бир дегендер болот отурганда, мен бирок такыр бүтүн жерде ырдабайм. Ырдай турган жердин өзүнүн орду бар, мисалы үчүн. Анан жолугуп эле басып баратып эле ырдай бергидей болбойт да. Кээ бирөө балким, не знаю, может, чын жүрөгү менен баягы сүйүп уккусу келип айтат. Кээ бирөө жөн эле может, эмне кылар экен деп айтат балким. Мен абдан жөнөкөй адаммын, жөнөкөй жүрө берем. Боюнбой дагы, жопуну кийинип деле жүрө берем. Мен деле адаммын, элдерге окшогон эле адамбыз да баарыбыз эле. 43 жашар ырчы айымдын алдыга койгон пландары баарыбызга кызык болсо керек. Кудай буйрса, жакшы бир элдин алдында отчеттук концертимди берип алсам, чыгармачылык ошого даярданып атам. Кудай буйрса, анан пландарым быйыл дагы окууга тапшырсам деп атам. Журналистика жагына тапшырып атам. Национальный улуттук университеттин журналистика факультетинин не аспирантура, магистратурасына. Кудай буйрса, быйыл студентке болуп калам. Мен дагы силердин катарыңарда болуп каламбы деген. Өзүм негизи кызыгам адабиятка, тарыхка кызыгам. Кыргыздын баягы патриот кыздарынын биримин деп айтсам болот. Ошол атайын окуп, дагы өрчүндөтүп көп нерсе билсемби деген ойдомун да. Пландарым ушул. Анан чет тилин үйрөнсөм, абдан жакшы кылып. Бул атайын окуп аткан себебим мен өзүм менен чогуу иштешип өткөн инсандарды, мисалы, менден артык, мисалы, сен деле баягы жаныңда жүргөн коллегаңдын сенден артык башка бирөө биле албайт да, мисалы үчүн. Ушул сыяктуу эле менен иштеген муундардын бүт ушулар жөнүндө мындай бир жакшы передача ачсамбы деген ойдо турам да. Эми Кудай буйрса көрөбүз аны.